Мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү аракети активдешти. Депутаттардын тобу тарабынан даярдалган долбоорду парламент кабыл алса, камактагы 1000ге жакын киши бошотулушу мүмкүн. Бирок мунапыс саясий куугунтукка кабылды деп абакта отурган саясатчылардын айрымдарына гана колдонулушу мүмкүн экендиги айтылууда. Эреже боюнча өкмөттүн жана башка мамлекеттик органдардын пикирлерин сураганбыз. Анда өкмөт мамлекетке чыккынчылык кылуу жана коррупция беренелер боюнча айыпталгандарга мунапыс берүүнү алып салууну сунуш кылган. Анткени коррупцияга айыпталгандарга боштондук берүү коомчулукта туура эмес кабылданат деген жүйө келтирди. Бирок биз төңкөрүш, башаламандык уюштурууга аракет кылды деп айыпталгандар ага кирсин деген позицияда турдук. Мына ушундай жагдайларды эске алып өзгөрттүк. Жакын арада жалпы депутаттардын талкуусуна чыгарабыз. Буйруса мыйзамды жаңы жылга чейин кабыл алып калабыз деп ойлойм. Карга карган көзүн чокпойт деген туура да. Айран ичкен кутулуп кетип, челек жалаган тутулат деген сөз бул ата бабадан калган сөз. Тоо урдагандарды 10 жылга камап, төө урдагандарды условный кезишип кутулуп атат. Мындай пикирлердин келип чыгышы абакта олтурган саясатчылардын боштондукка чыгышы талап кылынып жаткан учур менен байланыштырылат. Бирок мунапыс жарыяланып эркиндикке чыккан саясатчы коюлган айыптоолорду моюнга алган болуп эсептелет. Мунапыс деген бул кылмыш кылып, түрмөдө өзүн тартиптеп алып, өзүнүн белгилүү жакшы жактарын көрсөткөн адамды 5 жылга берсе 3 жылда, 5 жылда болса 2 жылда чыгарышы мунапыс берип. Чыкканы менен кылмыш деген эмеси менен чыгат ал. Ал акталбайт. Долбоорго ылайык мунапыс берилиши мүмкүн делгендердин катарында Өмүрбек Текебаев жана Садыр Жапаровдор жок экенин саясатчылардын жактоочулары маалымдашты. Бирок айрым абактагы саясий фигураларга боштондук берилиши мүмкүн. Жөнөкөй эле бир жылкы урдоо, кой урдоо, тоок урдоо түрмөдө жөнөн жаткан адамдар жатат. Аларды кыйнап эле плановый системада шу адамды урдабаса да урдат деп туруп кыйнап, баягы өздөрүнүн методдору бар, билесиңер. Ошо менен түрмөдө отургандар эмне үчүн аларга мунапыс берилбейт? Себебибиз конституцияда баарыбызга бирдей да. Эмне үчүн бир ончак саясатчынын гана кызыкчылыгы деп мыйзамдарды бузушубуз керек, же өзгөртүшүбүз керек. Мунапыс берүү ишин массалык түрдө пайдалануу керектигин айткандар да бар. Мисалы өкмөттө, парламентте, өлкөнү башкаргандардын баарына мунапыс жарыялап, мындан ары мамлекеттик бийликке такыр келтирбеш керек. Коррупцияга кошулбаган деле жок. Бардыгы кошулган. Бардыгы мына азыр бирөөнү сындап, катуу айтып аткандар да кошулган. Анткени система өзү ошондой болгон. Бардыгына амнистия кылып туруп, бирок мындан ары эч кимиңер мамлекет башкарууга жолобойсуңар. Техникалык таза команда. Иллюстрация кылыш керек дегенде. Технический команда келиш керек, технократтар. Кыргызстанда акыркы жолу мунапыс 2016 жылы эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата берилген. Ошол жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык анда 3000 адам боштондукка чыгары айтылган. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 12 000дей адам кармалууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.